дагы бир маселе ушул оюма түшүп кетти. Көптөн бери айтайын деп жүрдүм эле, азыр ошо мүмкүнчүлүк болуп калды, ушундагы айтып коеюн. Бул мына кыргыздардын арасында, кыргыз мамлекетинин ичинде, айрыкча ошо кыргыздардын арасында уруучулукка бөлүнүү жаман көбөйүп кетти да. Уруучулукка бөлүнүүнү токтотушубуз керек кыргыздар. Ар кимибиз өзүбүздүн уруубузду ушул менин уруум кыйын болгон деп, менин уруум көп болгон деп, менин уруумдан ушундай адамдар чыккан деп, өзүңөрдүн баягы эн тамгаңарды белгилеп, өзүңөрдүн тууңарды, байрактарыңарды белгилеп, республика боюнча курултайларды өткүзүп, ушундай кылганыңарды токтотушуңар керек. Бул туура эмес. Муну биз жетекчилик тарабына айтып коелу. Бул туура эмес. Уруучулукка бөлүнүп, жашоо же болбосо уруучулукка бөлүнүп саясат жүргүзүү же уруучулукка бөлүнүп мамлекеттик деңгээлге алып чыгуу бул өтө калпыстык жана туура эмес. Туура биздин жет атабызды билишибиз керек, уруубузду билишибиз керек, ким тууган экенин билишибиз керек. Бирок ошол эле мезгилде ошол тууганчылыкты мамлекеттик деңгээлге көтөрүп чыкканды биз токтотушубуз керек. Мындан ары ушу мамлекеттик деңгээлде жанагыдай курултайларды, уруулардын курултайларды өткүзүүнү токтоткула. Аны өткүзбөгүлө, жүргүзбөгүлө аны. Туура эмес нерсе бул. Тууган бол, уруу бол, урук бол, аны өзүң бил, бала чакаңа үйрөт, жана ошолор менен мамилени түз. Бирок жанагы мамлекеттик деңгээлге алып чыгып, курултайларды өткүзүп, тим эле өзүнчө бир мамлекетке окшоп кетип атканыңарды токтоткулагын. Андайга биз жол бербейбиз. Андайда биз туура эмес деп эсептейбиз. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, ушул маселелерди бир туура кабыл алсак, булардын бардыгы, ушу мен жогоруда айткан маселелердин бардыгы ушу элибиздин тынчтыгы, коомубуздун стабилдүүлүгү, жакшы жашоонун бир маселеси болуп айтылып атат да. Бул жөндөн-жөнүнө кимдир бирөөгө керек болуп, кимдир бирөөдөн коркуп кетип, же үркүп кетип, же кимдир бирөөгө бир жагынайын деп айтылып аткан нерсе эмес. Мунун бардыгы ушу турмушубуздагы бүгүнкү күндөгү турмуштук маселелер. Мен ойлоймун, биздин элибиз, журтубуз акылдуу, даанышман эл, элибиз, журтубуз көрөгөч эл. Мунун бардыгын байкап турат. Башыбызга оор кыйынчылыктуу күн түшкөндө дагы чогуу жүрүп, чогуу жеңгенбиз. Мындан ары дагы Кудай буйрса, жыргалчылыкта дагы чогуу жакшы жашаганга Алла Таалам буйруп насип этсин. Рахмат.